Mikrofon 4, андан кейін. 6-шы микрофон бергіле. Урматтуу Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Биз былтыр февраль айында ушул жогорку кеңештин бир топ депутаттары, 7-8 депутат, Кыргыз Республикасынын аймагында уран жана торийди казууну токтотуу боюнча биз элдин талабы менен мыйзам иштеп чыкканбыз. Аны сиздер депутаттар колдоп берип, июнда кабыл алганбыз. Бүгүн мына өкмөт ушул жерден премьер-министр да келип, вице-премьер-министр Боронов да келип, стенограмма бар бизде, документ бар. Биз макулбуз бул мыйзамга. Уран менен торий казылбасын. Биз элдин талабы менен макулбуз деп ушул жерден макулдугун берген. Дастан Арысбекович, 4 ай болду, 5 ай өттү. Булар искусственный түрдө саботаж кылып, бул мыйзамды азыр комитет Кожобековдун кабинетине, Кожобек Рыспаевдин кабинетине киргизбей атат. Күн тартибинен 2-нчи жолу алдырып коюшту. 5 айдан бери заключение бербей атат өкмөт. Анда ачыгын эле айтпайсыңар, уран менен торий казылсын, биз макул эмеспиз деп ачык позицияңарды айткыла. Болбосо трибунадан келип, элге келип, биз макулбуз деп айтып алып, эми акырын мындай тымызын ар кандай жолдор менен бут тосуп атат ушул мыйзамды өткөрүүгө. Эптеп алтыныбызды эле бирөөлөргө жедирбей, алдатпай казып алалычы, чырчатакташпай. Торий менен уранды кое туруп. Биздин мактана турганыбыз экология, кооз жаратылыш, таза продукция деп айтып жүрбөйбүзбү? Уран менен торий ошолорго душман, ошолорго бөгөт коет. Анан ушул урандан түшкөн кичинекей акча элдердин ден соолугунан дагы, экологиядан дагы маанилүү болуп кетеби? Биз баарыбыз чечим кабыл алып аткыла, ушул мыйзамды өткөрөлү, колдойлу деп. Ошондуктан өкмөт ачык айткыла. Эгерде колдобосоңор, жана 4 фирма бар экен лицензия алган. 4 фирманын кызыкчылыгы артып